жатканыбызга да кубанычтабыз. Жана ошол эле биздин Кызыл айылынын дагы баардыгыбыздан бүгүнкү биздин мектебибиздин көрүнүп жатканыбызга да кубанычтабыз. Анда эмесе Учениктер семинарга биздер биздин айылга группада мен де бардым. Аталар рассказывал группасында башынан Кырамасканда сизди аябай жакшы билебиз. Башканы билбесеңиз сизди аябай жакшы билебиз. Себеби башынан бери пикирибизди билдирбейбиз, бирок башта көп нерселер бар, аягында жакшы. Адегенде энелементте болчубуз, анан кийин эркектер тарабынан котолган ушу группада башынан бери. Башынан бери бар, аябай жакшы пикирлерибиз. Өтө сонун мындай проект Кыргызстанда болгон эмес. Мен ойлойм ушуну билим берүү министрлиги колдонсо, биздин келечегибиз аябай жакшы деп ойлойм. Эми бүгүн биздин айылга келип калыпсыздар. Ошол боюнча бизге айтып берейин. Бул Кызылтуу айыл өкмөтүнүн аймагы өзү 7 айылдан турат. Санжыра боюнча Солтоо уруунанбыз. Солтоонун Култуу Чаа деген 3 уулу бар. Ошонун Култуу деген уулунан тараганбыз. Макайдын жайытында алышка келтириңиз айтып ошондо чоң атамызды аябай катуу чапкан. Эми Рыскулов, Бакшой Рыскулов, артисти, ошол башка артисттер, Асамалы. Анан эми биздин менталитеттер бул ишиге өтөрбөйт. Анан чап деди. Чаптым. Ахырын чап колум барбай. 3 жол чаптым. Чапып чаппай. Анан ким чап аткан көрүнбөйт да. Аркасы турат, анан укуруктун тийгени таркан. Анан кийин чал кайрылып караса, бала турат, укуруктан. Чапкан мен. Анан чап аткан ким көрүнбөйт да. Защита коят, болбой камчыдап, болбой өткүдөт. Эң жер жабылбай алган жерге берчи мен өзүмдү алып алайын деп. Ошол киши чапкан, мен чапкан. Көрүп калдым. Алар Жамиле менен Данияр экен дароо тааныдым. Эмнегедир алардын жүздөрү чоочулагансып, бирдеңеден сактагансып сүрдү эле. Данияр адатынча эйин арыштап, аттаган сайын эскилиги жеткен солдат өттүгүн конуштарына шатылдап урунуп келе жатат. Жамиле болсо аппак жуулган жүн жолгун салынып, үстүнө базарга кичүү кызыл ала көйнөгү менен чибаркыт чапанын кийип алыптыр. Bir kolunda tüyü çöpü var. Ekinci oğlu men Daniyar'a karmak bile жатат. Bular bizimle ataşlap başka bir ayakla kep bakkan yeri düşüngöndө içim tızıldap kulkulana düştü. Tiler koktuğunu alıp jolap jönüştü. Men şaldaygan boyda ne kılarım bilbey. Süйлөйүн desem tilim tаңдайыма жармашып калгандай. Тигилердин карандары улам алыста отуруп, чийдин арасынан көрүнбөй да калды. Мен
Мен ошондо гана эсиме келдим. Жамиля, Жамиля, Жамиля деп үнүм жеткенче айкырып, анан турган ордумдан атырылып, алардын аркасынан чукадым. Сууну суу дебей, өтүкчөн, кийимчен түз эле барып сууга кирдим. Суунун муздак тызылдаткан чачындылары бетиме, бүт боюма жабыла берди. Ага да карабай чукай бердим. Бир убакта бутум бир нерсеге чалынып кетти эле. Күй менен барып бет алдым мен жерге жыгылдым. Толуп жетип бүгүнкү күнгө чейин ошо эненин калып аткан эмеси жакшытырбы? Ушул энеден үлгү алалы. Бүгүн окшобостур эртеңге өкүнбөйлү өткөн менен кеткенге жүргөн жерим айран болуп шаң болуп эң бактылуу болсо экен ар пенде жакшылар бар жайнап көңүл айчылар жакшы дилден жакшы сөздөр айтылар сабыр менен кыйындыкты жеңели амандык болсо кайгы жок болсо калган нерсе биз Гавриловка өкмөтүнө карайбыз. Дүйшөн Кушоповго билесиздер, ушу Шалт айылында 1915-жылы туулган. Бул өзү негизи бала чагы ушул айылда өтүп, ушул экен да. Кийин ушу Керимбул апа менен таанышып калып, ушу Керимбул апа баш кошуп өсүн өмүрлөр